Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер. Кайрадан мен Зак Күчмен сиздерге өткөндө көк бар боюнча, ызуучулар боюнча айтып кетейин. Кыргыз менен казактардын. Эмнеге жана Улан Байтароев дейби? Тиги Кубантайды камчы менен бетке чапты го наглый элечи. Калыстар да карабайт. Ойногонду билбейт, ышкырык чыгар элек деле эле жерден ала коюп жантылашып, алар биз эле утуш керек дегендейчи. Конок келгенде сыйлаш керек деп турабы? Кыргыздар негизи Кыргыздардан чыккан бул деген оюндарчы. Нукура кыргыз ата бабаларыбызда бар дегендей мындай илгертен бери келе жаткан ушундай сонун оюндарчы. Эмнеге Улан Байтароев акылы жок ушундай начар балдар киргизбей эле да. Мына кыргыздарга да уят көрсөтүп казактарды. Мына казактар өткөндө көрүп аттым. Ызычу салып атышты өздөрүн өздөрү тилдеп түз эфирге чыгып алып, видеолорго чыгарып коюп, өздөрүн өздөрү ызычу болуп атты эми. Ушунча тартиптеп туруп анан чыгарыш керек эле да тетиги чоң стадиондоргочу. Канча деген Астанада ушундай канча мамлекеттен эмелеси келди, спортсмендер турабы? Түрлүү өнөрчүлөр келди дегендей. Көңүл буруш керек да, жана чоңдор эмне карабай атат? Ошол жактардын даярдаган калыстары вообще начар. Ышкырыгы чыга элек деле наглый эле камчы менен бетке чаап, Кубантай барып улакты салды тиги Тайказанга. Тиги эмне сен салдың, мен сала албай атам дегенсип, анын бетке чыгып атат жүгүрүп барыпчы. 10-номердеги Улан Байтароев деген. Болбойт да андай. Чындык нормально ойноп атабы, серьезно нормально ойноп алат да, жаш балдардай болбой, бетке чабышпай. Жиниңерди мушташтан өзүңөрдүн туугандарыңар көрсөткүлө, кыргыздарды антип кайра качырбай. Өткөндө эмнеге казак кыргыз бир тууган деп хейтерлерге атайын бир ыр жаздым эле го жайында, июнь айында. Андай кылбагыла эми эмки жылы эми кантип келесиңер эми уялбай бетиңер. Мындай бетиңер барбы? Эмдиги жылы да болот да биз жакта Кыргызстанда. 2022-жылы Турцияда болгон. 2018-жылы Кыргызстанда болгон, 2016-жылдары, 2014-жылдары. Эми ушу казактарга таң калып атам, эми кантип келип биякта кыргыздардын көзүн карайт болду экен. Эми кечирим сурашкыла, казак кыргыз бир тууган деп. Биздин чоңдор деле канча жардам кылышты өткөндө. Президентибиз кыйын күндө бир турган деп. Эми силер ушул оюндар жакшы көрсөтүп атса дагы дүйнө жүзүндө элдердин баарына жаман көрсөтүп. Зато эркекче аткарышты мына биздин кыргыздар көк бардагы. Сонун ойношту. Конкретно ойноду правила менен. Силер правиланы бузуп, калыстарды ышкырганча эле наглый эле жерден улакты көтөрө калып, андай болбойт да. Нормально ойнош керек да, канча деген миллион киши көрүп атат аердечи, миллиарддеген киши. Ошон үчүн мен туура жактан айтып кетейин дедим. Өткөндө элдер суранды эле. Бир жумадан бери эле, бир эки күндөн бери айтып атышат. Ушул жөнүндө комменттер берип кеттиңби деп. Буюрса казактар антип чырлашып бири-бириңерди өлтүргөнгө чейин барбай, бири-бириңерден кечирим сурап, кыргыздардан кечирим сурагыла. Бизден кетип калды деп. Жанакындай чыр өпкөлөрдү чыгара көрбөйлө мындай чоң оюндарда. Эми биздин Кыргызстанга кантип келесиңер эми? Силер күрөштү эле көрсөткүлөчү дүйнө жүзүнө барып. Силерге көк бөрдү ойногон билбейт экенсиңер вообще эле. Шүкө деле ойноп көргөнмүсүңөр го дейм. Бул кебетеңер менен. Кыргыздардан тизделеп кечирим сурагыла. Мындан кийин анда көк бар биз ойнобой эле коелук. Силерден чыгыптыр. Силер сонун күчтүү ойнойт экенсиңер деп. Наоборот, кыргыздарга баа бергиле. Көк барды, көк бөрүнү кандай ойношту турабы? Элдер мына таң алдыртып, аттары да күчтүү, өздөрү да күчтүү, опытный, канча жылдап даярданган. Кичинекейинен бери катышып байлап жылдап. Биз жакта аябай колдойт да, казактар түшүнбөй турбайбы мына оюндарды. Ошол жактар мен айтып кетейин дедим, калтырбайчы. Дагы комменттер чытагыла, да эмне жөнүндө сүйлөп кетти десеңер, ошол жөнүндө сүйлөп чыгарып турам буюрса. Кой мындай концерттен ычтагыла, казактар, уят. Эми кечирим сурагыла жакшылап. Чырлардын баарын чыгарып. Мен анын астында эле 1-2 күн мурун жакшы ыр жазгам ушу көк бөрлөр жөнүндөчү. Көк бар жөнүндө. Мактап жазгам. 1-2 күндөн кийин ызычуу чыгып кетти. Ошо 13-үндө бир күн калганда жазгам да. 13-үндө бүттү го. 9-ундабы, 8-инде башталып. Анан кайра ал ырынын артынан тиги ызычуулар чыкты. Эми ал жөнүндө дагы ыр жазып атам. Ал жөнүндө дагы чыгарганымды угуп коюңуздар, Эмнеге мындай кылып атасыңар түшүнбөй атам да. Өзүңөрдү жаман көрсөтүп. Эми казак кыргыз бир тууган болбой калабы ошондо, Кайрадан кол чабышып, кол кармашып кечирим сурашкыла. Мындай тема болбойт. Спорт деген билесиңер, бирде утат, бирде уттурат. Кыйындын кыйыны бар дегендей. Ошон үчүн көк барга мындай ойнобой эле койгула, жарашпайт экен силерге. Өткөндө тилдеп атышат бири-бирин ызычуу салыпчы. Силер көбүрөөксүңөр биздин миллион адамдарга караганда, 7 миллионго караганда. Силерде 17 канча миллион бар. Ошон үчүн саламдашкыла. Жана ак жол менен эле өткөндө бир казак бала экөө аябай дос экен. Бири-бирин сыйлашып турат экен. Сүйлөшүп, кабарлашып. Ошентип тууган болду кайра, уктанабы? Койчу, мен Зак Күчмен жолукканча.